Талайбек Өзбековдун үй бүлөсү Жайкысын бүтөлөк үйүнүн курулуш иштери менен алек болот. Жайдын аптабында кыш куюп, аны даярдоо абдан эле көп күчтү талап кылат. Ал эми мындай оор иштерди жеңилдетүү үчүн Талайбек атайын жабдыктарды ойлоп тапкан. Ал жабдыктардын бири кыш куюучу шайман. Бул калпты 2017 жасаган, жумушту жеңилдетүү максатында. Бул өтө жеңил жана ыңгайлуу адамга. Белге да күч келбейт. Берки калп менен бир күндө 300-400 куйса, муну менен 700-800 жакшы болгондо 1000 чейин куйса болот бир адам. Кээ бир айылдаштар сурап келет, аларга деле берем. Жасап бер дегендер болот, жасап берем. Баасы ар кандай келишим баада болот. Ошол үйдө эле темирден жасалган. Жаш ойлоп табуучу Талайбек мындай кыш куюучу аппараттарды жасоодо эч кандай каражаттар кетпес баса белгилейт. Бул калпка деле эч кандай каражат кеткен жок, бүт эле үйдөгү темирлер болчу. Дөңгөлөгүн дагы өзүбүз жасадык колго эле. Болгону ушу краскага эле акча кетти, бир аз эле акча кетти. Электродко, болгарканын ташы болду. Башка деле каражат кеткен жок. Муну эми бир күндө жасап чыкса болот да, жакшы отуруп иштесе. Нарын облусунун Кочкор районунун Төлөк айылынын тургуну 35 жаштагы Талайбек Өзбеков үй тиричилик буюмдарын жасоо менен алектенет. Ал үйүндөгү ар бир шайманды өзү жасап, кураштырып чыккан. Мисалы кыш куйгуч шайманы муктаждыктан улам тез эле жасап алса, ага улай эле кыш куюуга даярдалуучу баткакты чалууга жеңил болсун деп чакан чалгыч да жасаган. Бул болсо баткак чалгыч. Муну былтыр 2 жыл мурун жасап чыккан. Бул 2 жыл иштеп алат буюрса. Жумушка аябай эле жеңил экен. Белге күч келбейт, убакытты да экономдойт. Бул үйдөгү эле темир тезектен куралган. Бул болсо перфоратор, муну атайын сатып алган. Бул болсо болгарканын башы. Калганы ошол үйдөгү эле темир тезектен жасалды. Иштеген өтө ыңгайлуу, жеңил. Талайбектин кыш куйган шаймандарын айыл эли байма-бай алып турушат. Ал шаймандар убакытты, күчтү көп талап кылбагандыктан айрымдары буйрутма берип, жасатып да алышкан. Ошо биздин айылдаш Талайбек өзү колунан баары келген, колунан көп нерсе келген бала баардыгын жасайт. Ушу самодельный трактор жасап алды. Көп нерсе жасады. Кой кыркыч жасады. Анан ушу жана кирпич куйган калып жасады. Ошо мен дагы ошо калыбын алып куйдум. Кирпич куюп көрдүм. Жакшы көп эле жеңилдик болот экен. Аябай эле көп жеңилдик болот экен. Ушу былтыр алып куйгам, 8000 кирпич куйдум алып. Аябай эле жеңилдик болду. Талайбек кышын куюп, аны күнгө жайып койду. Күнгө какталган кыш бир күн өткөндө кургап, жыйноого жарап калат. Кургаганда минтип куюлган кышта 4 дөңгөлөктүү моторлуу арабасы менен жыйнап алат. Бул үйдөгү трактор эле эмес, үй тиричилигине керектелүүчү ар бир шайманды уста өзү кураштырган. Мисалы чөп чабуучу трактор, автоматташтырылган 4 дөңгөлөктүү араба, кой кыргычуу аппарат. Ойлоп тапкычтын айылдаштары бул шаймандарга кызыгып, кезек-кезеги менен алып турушат. Ар бир ишти жеңилдетүүчү шаймандары Жайкысын айылдыктарга абдан керек болгондуктан, айрымдары сатып алышса, айрымдары ижарага алышат. Бир жарым миңден ашык калкы бар Кочкордун Төлөк айылы тоолуу аймак болгондуктан, бул жерге дыйканчылык кылуу өтө татаал. Айыл тургундары дээрлик мал чарбачылыгы менен гана алектенишет. Чөп чабуу мезгилинде техникасы жок айылга Талайбектин шаймандары мыкты табылга.